Семей облысы, Қазақстанда төрөлгөм. Өзүм ошто ошо Кыргызстанда ушундай жакшы үй бүлөгө түшкөнүмө өтө кубанычтымын деп ойлойм. Жолдошум айтты, биз жакта ошондой эрте туруш керек, келин эшикти шыпырыш керек депчи. Анан эми салт экен да, салтты түшүнүш керек. Жакшы деп оны туура кабыл алдым мен. Негизи ондай неге деген ондай суроо болгон жок. Жоолукту да, например, биз жакта жоолук кийет деди эле, майлы деп жоолукту да кийдик. Жоолуктун деле эч кандай мындай неси болгон жок, тоскоолу. Бул 5 бармак. Бул казак-кыргызга ортак тамак. Эт менен камыр, анан туздуу. Кыздардын баары турмушка чыгып кетти, биринен кийин бири. Орус кыз бар эле, немис кыз бар эле, украин кыз бар эле, баардыгы биринен өткөн, бири сулуу, бойлору узун баардыгынын. Анын баардыгы турмушка чыгып, мен эле калдым да. Анан кийин балдар тише берет эле да, отуруп мындай сүрөт тартып аткан кезде, сен качан турмушка чыгасың деп айтып калчу эле да. Мен мынчада турмушка чыгам деп айта элем, унчукпай сүрөтүмдү тарта берсем, жоопту бул киши берип коет эле. Аны мен алам депчи. Андан ичимден ойлойт элем, ойбо, кузуктай кой депчи. Оны тагы да сен албайсың деп деле айтпайм да. Унчукпай эле, мындай эми кыз бала кичине эмне болот го, мындай көп ачык бир нерселерди айта бербейт да. İçimden ойлоп коюп элем, кызыктай, өзүнүн бою кичинекей болсо деп ойлоп койчу элем. Ушинтип жүрүп өзүм кантип турмушка чыкканымды билбей калдым да бул кишиге. Экөөбүз кесибибиз бир болгондон бири-бирибизди туура түшүнөбүз да. Туура түшүнөбүз. Бир долбоорлор болуп калышы мүмкүн, эл аралык долбоорлор же регионалдык, республикалык долбоорлор. Мени чакырып калса мен кете берем, түшүнөт. Аны чакырып калса ал да кете берет, бара бер дейм. Анан чыгармачылык үйдө чыгарма менен иштеп аткан кезде бири-бирибизге бул жерин карап, мына бул жерин мындай кылып кой, бул жерин өңүн мындай кылып кой дегенге эки сүрөтчү бир үй бүлөдө жашаган өтө жакшы деп ойлойм. Эң биринчи ошо Ошко келген кезде ондо жаңагы 90-жылдардагы событиялар болду го, ошо кездеге туш келип калдык да. Анан кийин аэропорттон каршы салды, о кезде Алматы Ош самолет учуп аткан кези. Анан кийин аэропорттон атам машинасы менен базардан өтүп, жүзүмдөрдү алып келгенбиз да. Жакшы каршы алды. Кайнатам деле, кайненем деле өтө жакшы, билимдүү, жакшы кишилер эле. Жаш кезимизде башкача болуп көрүнгөн менен жаш өткөн сайын ошол мурунку өткөндөгү окуйгаларга тагы башкача тереңирээк карап үйрөнөт экенсиң да негизи. Ошондуктан меган өтө ыраазымын деп ойлойм өзүм. Негизи ошо өзүм ошто ошо Кыргызстанда ушундай жакшы үй бүлөгө түшкөнүмө өтө кубанычтымын деп ойлойм өзүм. Негизи ушундай сылык, жакшы мамиле кылат эле. Кайненем өтө жакшы киши эле. Кайнатам деле өтө акылдуу, жакшы кишилер эле. О кишилерди өзүң атаң менен апаңдай болуп калат да. Мындай убакыт өткөндөн кийин кадимкидей о кишилерди сагынасың, о кишилердин баркын түшүнөсүң, ыйлагың келет да. Негизи ушундай. Бул жерде негизги үй бүлөнүн негизи бекем болушу аялдарга байланыштуу да. Аялдар бир жактык мындай бири-бирине жөлөк болуп, бири-бирин туура багыт берип турса, бул үй бүлө бекем болот да. Бул биздин ата-бабамыздан келип жаткан салт да. Ошол бул жерде кайнене менен келин. Кайнененин колунда көрдүңүз го, алма турат да. Алманы бөлүп берип атат да. Бул жакта мынаны бизде казактар кыргызча уук дейт бе? Уук дейт. Бизде кичине башкача айтылат.
ошо жеп ийирип атат да келин. Такыя дейт не болсо, кыргызчада такыя десе керек, ошо такыя тагы деле бул мына үйдүн куту негизи аяладан болот да. Ошо кичинекей кезден кызды тарбиялаганда, ошо бирөөнүн үй бүлөсүнө барса, ошол жердин куту болсун деп тарбиялаш керек да. Ошо мына такыянын формасы ошо боз үйдүн формасын келтирип турат, көрдүңүзбү? Бул үкү деген деле өзүнчө башка мааниси бар. Үкүнүн жүнүнө чаян, уулу кумурска, курт кумурска келбейт экен да негизи. Негизи көчпөндүлөр бардыгын ошол бардык жасаган ишинин баарынын мааниси бар экен да. Жөнөкөй эчтенкени жасаган эмес экен. Бардыгы билет. Неге Кыргызстандын сүрөтчүлөрү өтө жакшы болуп эсептелет? Материал жакшы да, Кыргызстандын табигаты жакшы. Ошондуктан да негизинен топурак жакшы болуп атат да. Бул бар бир сүрөтчүлүккө таасири бар да. Негизи биз ошо көп өлкөлөрдө ошондой чакыртма менен сүрөт тартып барып келип жүрдүк да. Ол мекендер деле өтө укмуш мекен, бирок ошончо деле Кыргызстан одондо керемет болуп көрүндү да маган, өз башым. Неге десеңиз, Кыргызстан суу кандай, тамак ашы кандай, тамак аштын дәмдары кандай, абасы кандай, ушул колдо бар алтынды биз багалашыбыз керек, анан кийин ушуну сактап калышыбыз керек да. Азыр мода болуп кетпедиби бир жакка барып келиш негизи? Бирок жакшы, башка жакты барып келип таныган өтө жакшы, бирок ошол салыштырмалуу бир жакка барган кезде Кыргызстандын кандай экенин түшүнөсүң да. Кыргызстан өтө кооз, өтө таза, өтө ыйык жер да. Биз ошону эч качан оюбуздан чыгарбашыбыз керек деп ойлойм. Вот смотри, сделала, оранжевый жасадыңбы? Мына жагын деле розовый, ар түрлүү цветтерди кылдыңбы? Мына жерге деле көгүш цвет кыл. Майлыбы? Голубой. Хорошо? Мына жерге деле карараак цветтер бересиң. Түшүндүңбү? Ошондо ол кызык болот да. Анан кийин мына жерге деле кичине караңгы цвет берсең, буларды яркыраак бересиң да. Түшүнүктүүбү? Мындай тызык кылып коюң. Көгүш кыл. Көгүш кыл. Жакта азыр тызык кылып коюң. Анан неме мындай дөңрөөк болот го. Туура. Негизи балдар менен иштеген маган өтө кызык. Неге десеңиз, бул өтө кызык нарсе. Негизи адамдын тиличи чыкпай, биринчи любой бала колуна карындаш алат да. Карындаш алат да, анан кийин сыза баштайт да. Первобытный общинный стройду алсаңыз деле, адамдар али акыл ою онча жетиле элек деле уже таштарга сүрөт тартып баштаган да. Негизи сүрөт аркылуу адам өмүрдү тааныйт. Сүрөт аркылуу. Ошо көргөн билгенин сүрөткө тартып, ойлонуп, негизи бунун адамдын ою, ой жүгүртүүсү, санасы ордуна келиш үчүн сөзсүз сүрөттүн ролу өтө чоң да негизи. Адам өзүнө максат койсо, сүрөт тартпаган адам деле тартса болот да. Үйрөнсө болот. Бирок Кудай берип, укмуш тарткан болсо, бирок адам жолкоо болсо, иштегиси келбесе, ал бекер да. Ошондуктан тарта албаган адамды да тарткызып үйрөтсө болот да. Тек адамда ошого деген ынта болуш керек да, бир каалоо болуш керек. Сөзсүз пайдасы көп болгон үчүн ушундай келип атат да булар. Негизи адамдын, баланын мээси өсүш үчүн биринчи моторика, колдогу мына жердеги нервтер, кол менен иштөө жөндөмдүгү үйрөнчүктүү болсо, адамдын мыйы деле мээси иштейт деген сөз да. Баары байланыштуу экен да негизи. Азыр мына психология деген илим сүрөткө өтө чоң бир роль берип атат да. Неге десеңиз, сүрөт аркылуу
кандайда бир абутку оорулар болгон болсо ошолорду кайра ордуна келтиргенге болот экен деген терапиялар бар да. Негизи сүрөтчү бул миймен тартылбайт, мээси менен адамдын. Сүрөт, өнөр негизи жүрөк менен тартылат да, жүрөк аркылуу болот да. Ошондуктан бул подсознание дейбиз. Подсознание негизи изилденбеген болуп эсептелет. Адам ушунчалык ар нерсеге кызыккан менен өзү тууралуу көп нерсе билбейт да. Сүрөт аркылуу адам өзүнүн ошо өмүрдү кантип таанып атканы тууралуу, то есть сүрөт аркылуу кимдин ким экенин билип койсо болот, семьясында кандай жагдай болуп атканын да билип койсо болот. Живопись бул этюд, бирок этюд болгон менен размери чоң көрүп атасыңар. Бул мурдаш деген айыл бар Алайда. Мурдашта анан ушул жолу өтө укмуш, мындай аска жолдор менен барат да, Үч чат деген жайлоо бар да. Ушул жайлоо Үч чат деген бул 1 сагаттык иш. О жердечи, ошо 1 сагат иштедим. Анан о жерде дайыма булт болуп калат экен да, булт чогулуп калат экен да.